Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу колуктуусунун колун сурады. Олимпиаданын бокс боюнча күмүш медалынын ээси Мунарбек Сейитбек уулу колуктуусунун колун сурады. Бул учурдагы видео интернет желесине тарады. Спортчунун ата-энеси жакында ЖМКлардын бирине курган маегинде кызга сөйкө салып коюшканын, той 24 августка пландалганын айтышкан. Ал эми Мушкер өзү Олимпиададан кайткандан кийин жакында үйлөнө турганын айтып, баары даяр деген болчу. Чүйдө 2 адамдын урушу ок чыгаруу менен аяктады, шектүү кармалды. Кеминде адам өлтүрүүгө аракет кылган шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымат караганда 15 августта саат 20:12 чамасында Кемин райондук ички иштер башкы башкармалыгына ооруканадан кабар түшкөн. Анда 1997 жылы туулган жаранга ок тийгени маалымдалган. Окуя боюнча төмөнкүлөр аныкталган. Ошол эле күнү саат 11:00 чамасында 2 жаран уруша кеткен. КК аттуу жаран кайрадан саат 18:00 чамасында мылтыгын алып урушуп кеткен кишиге талаага барып ок чыгарган. Кийин из жашырган. Аталган факт боюнча адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш козголгон. Кылмышка шектүү кармалып камакка алынды. Учурда тергөө иштери улантылууда. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Байге фонду 3 миллион сом. Бишкекте төкмө акындардын айтышы өтөт. 30-31 август күндөрү Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 17 эл аралык төкмө акындардын айтышы өтөт. Бул тууралуу Манас улуттук театрынан билдиришти. Эл аралык сынак Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө, Арстанбек Буюлаш уулунун 200 жылдыгына, Токтогул Сатылгановдун 160 жылдыгына, Барп Алымкуловдун 140 жылдыгына жана Алымкул Үсөнбаевдин 130 жылдыгына арналган. Айтыштын Байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Тандоо туру 12 августта Манас театрында өтөт. УКМК Ташкөмүр шаардык кеңешинин вице-спикерин кайрадан кармады. Ташкөмүр шаардык кеңешинин вице-спикери акча каражатын талап кылгандыгы үчүн кайрадан УКМК тарабынан кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалымат караганда Ташкөмүр шаардык кеңешинин вице-спикери жергиликтүү бюджеттен эмгек акын өндүрүү маселесин чечкендиги тууралуу сот актысынын негизинде мажбурлап келбегендиги үчүн ОАЗ аттуу жарандан 45 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын опузалап, акча каражатын талап кылган. Буга байланыштуу 2024 жылдын 14 августунда төрага талап кылган керектүү суммадагы акчаны каражатын алып жаткан жеринен кармалды жана УКМКнын Жалал-Абад облустук башкы башкармалыгынын убактылуу тергөө камакчайына киргизилди. Белгилей кетсек, 2023 жылдын июнь айында аталган БС аттуу жаран Ташкөмүр шаардык кеңешинин спикери болуп турганда аткарылган иштердин жыйынтыгын үзгүлтүксүз кабыл алуу үчүн подрядчынын өкүлүнөн акча алып, алдамчылык аракеттерди жасагандыгы үчүн УКМК тарабынан кармалган. Натыйжада сот орган тарабынан төрагага кылмыш иши козголуп, тараптардын жарашуусу боюнча иш токтотулган, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Комтор Голд компания жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турусбеков Issыкөл Swim Challenge 2024 спорттук жыл сайын өтүүчү мелдешке катышты. Бактыбек Турусбеков өткөн ишемби күнү Ысык-Көлдө 14 чакырым аралыкты сүзүп өтүп, Парижде болуп жаткан жайкы Олимпиада оюндарында катышкан кыргыз спортчуларына жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арнады. Сууда сүзүү маршруту Ысык-Көлдүн түштүк жээгинен башталып, түндүк жээгине чейин созулуп, жалпы 7 саат убакытты алды. Анда сууда сөзү сүйүүчүлөрдөн тышкары тажрыйбалуу спортчулар да катышкан. Белгилей кетсек, Бактыбек Турусбеков ачык сууда сөзү боюнча көптөгөн мелдештерде катышкан белгилүү спортчу. Былтыр ал өзүнүн курактык категориясы боюнча 13 Bridges марафонунда жеңишке жетип, Россиядагы Нева дарыясы боюнча 27 чакырым аралыкты сүзүп өткөн.
Бишкекте таштандыларды кайра иштетүүчү завод кийинки жылы ишке кире турган болду. Бишкекте таштандыларды кайра иштетүүчү завод кийинки жылы ишке берилет. Ишкана кытайлык инвесторлор тарабынан жалпы аянтта 12 гектарды түзгөн санитардык полигондун аймагына курулууда. Завод күн сайын 850 тоннага жакын таштандыны кайра иштетет. Эске сала кетсек, министрлик кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров таштандыларды кайра иштетүүчү экологиялык ишкананы курууга капсуланы быйыл жазында салган. Таласта дайынсы болуп жаткан акыл ай Бишкектен табылды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. 15 августта Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тарабынан Талас шаарынын тургуну 14 жаштагы акыл ай дайынсы болуп жаткандыгы боюнча маалымат таратылган. Бул маалымат ЖМКга жарыялангандан кийин кыздын кайсы жакта жүргөндүгү тууралуу маалыматтар милицияга билдирилген. Акыл ай 16 августта Бишкек шаарынан табылып, Таласка алып келинип, жакындарына өткөрүлүп берилди. Ал өз алдынча эч кимге айтпастан эле Бишкек шаарына кетип калгандыгын билдирген. Суусамырда фура менен бензин ташыган автоунаа сүйүшүп 2 адам көз жумду. Суусамырда фура менен бензин ташыган автоунаалар сүйүшүп 2 адам мерт болду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымат калайык автокырсык 16 августтан камал Ош-Бишкек унаа жолунун 184-чакырымында болгон. Жүк ташуучу автоунаа түндүктөн түштүктү көздөй бара жатып, каршысында келе жаткан кооптуу жүк ташуучу автоунаа бензин ташыган техника менен сүзүшкөн деп айтылат маалыматта. Кырсыктан 2 адам ошол жерден мүрт кетип, бирөө жаракат алган. Польша, Туркия жана Монголиядан издөөдө жүргөн кыргызстандыктарды алып келишти. Ар кылмыш жасап издөөгө алынган 3 кыргызстандыкты Польша, Туркия жана Монголиядан алып келишти. Бул туурасында ИИМдин маалымат кызматынан кабарлашты. Алдамчылык боюнча СБ Монголиядан кылмыш жолу менен тапкан кирешесин адалдоо боюнча ШО Туркиядан, каракчылык боюнча АМ аттуу жаран Польшадан экстрадицияланган. 3 ай тең мурда издөөгө алынган деп айтышты ИИМден. Министрликтен алардын жүргөн жерин аныктоо боюнча иш-чаралар башка мамлекеттердин компетенттүү органдары менен тыгыз кызматташтыкты жүргүзүлгөнүн белгилешти. Шариятыбызда эң көп таргып кылынган нерсе садака бергиле дейт. Ушул өлүмдөрдүн ичинен жагымсыз жаман өлүмдөн, капилет өлүмдөн сактайт деген пайгамбар хадиси бар. Демек, дайыма садака берип жүргөн адам жаман акыбалда өлбөйт. Өлүмү жакшы абалда болот. 19 000 каражат калды мынакей эже. Алып коюңуз. Бул балам bir şey de basıp gitsem. Küçük balam koluma alıp bakalım. Sütümden beri olmadı. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла ыраазы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун Эмбанкы Курстанбек Б деп чыгат, Муканбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып, которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү көрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу остеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Алла ыраазы болсун. Жардам бергендерге. Эмнени каалайт элеңиз азыр? Ушул балам bir şey de basıp gitsem. Küçük balam koluma alıp bakalım. Sütümden beri olmadı. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот.
Кыргызстандык бийчи спортчулар 30 өлкөнүн ичинен 1-орунду алышты. Кыргызстандык спортчулар Германияда өткөн German Open Championship WDSF 2024 эл аралык турниринде спорттук бал бии боюнча алтын медаль утуп алышты. Бул тууралуу Кыргызстандын спорттук бий федерациясынан маалымдашты. Турнир Штутгарт шаарында 13-15 август күндөрү болгон. Ага Кыргызстан, Кытай, Франция, Италия, Латвия, Польша, Португалия, Болгария баш аягы 30дан ашык өлкөнүн бийчи спортчулары катышкан. Бул турнирде кыргызстандык Владимир Вырлев менен Мария Прашлецова экөө жуп болуп бийлеп, спорттук бал бии боюнча 138 түгөйдүн ичинен 1-орунга чыгышты. Башында Сергей Титунин турган Кыргызстандын спорттук бий федерациясы аталган жарышка катышкан спортчуларга ыраазычылык билдирет деп жазылат маалыматта. Жакынкы күндөрү таш кулап сел жүрүшү мүмкүн болгон жерлер. Нөшөрдөн улам республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүп жолдордо таш кулашы мүмкүндүгүн Өзгөчө Кырдаал министрлигинин алдын ала эскертти. Министрлик 17-19 августта кооптулук жаралган жолдорду тизмеледи. Бишкек-Ош жолунун 221, 251, 285 чакырымдарында, Ош-Сары Таш Эркештам жолунун 64, 65, 121, 133 чакырымдарында, Бишкек Балыкчы Боом Капчыгайын жолунун 112, 128 чакырымдарында, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 60-20 чакырымдарында, Балыкчы Чолпон Ата Каракол жолунун 70-91, 220 чакырымдарында, Талды Суу Арал жолунун 4-5 чакырымдарында, Ош Исфана жолунун 64-78 чакырымдарында, Мырзаке Кара Шоро жолунун 18-28, 32, 37, 44, 56 чакырымдарында, Гербен Алабука Канышкыя жолунун 2, 4, 12, 13, 22, 24 чакырымдарында сел жүрүп жана таш кулашы мүмкүн. Министрлик төмөнкү облустардын бир катар райондорун кошту. Баткен облусунун Баткен, Лейли, Кадамжай райондорунда, Жалал Абад облусунун Чаткал, Алабука, Аксы, Токтогул, Окен, Тогуз-Торо, Базар Коргон райондорунда, Ош облусунун Карагулжа, Өзгө, Нарабан, Ноокат, Алай, Чоң Алай райондорунда, Ысык көл облусунун Ак Суу, Жети-Өгүз, Ысык көл, Түп жана Тоң райондорунда, Чүй облусунун Аламүдүн, Жайыл, Ысык Ата, Чүй, Сокулук, Москва, Панфилов жана Кемин райондорунда, Нарын облусунун Кочкор, Жумгал, Ат Башы жана Нарын райондорунда, Талас облусунун Айтматов, Бакай Ата жана Талас райондорунда сел жүрүп жана таш кулашы ыктымал. Өзгөчө Кырдаал министрлиги жарандарды жана айдоочуларды этият болууга, коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Өзгөчө Кырдаал жаралса министрликтин жергиликтүү бөлүмдөрүнө кайрылууну айтышты.